Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы? Бүгүн сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Жалал-Абад шаарынын борборунан жүрөгүнөн орун алган ушул маңдайында турган 6 сотук жер тилкесиндеги 6 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Сатылат. Кимге насип кылса дагы өтө сонун жерден үй чыкты. Сиздерге насип кылсын дейли. Анан эми бул жерде центральный канализация, центральный газ, кыскасын айтканда бүт бардыгы сонун. Суу келген. Базар десеңиз базарга жакын. Эми кеп башынан болсун, видеонун башында сиздерге даректерин көрсөтөлү, андан кийин улантабыз достор. Урматтуу достор, мен азыр Жалал-Абад шаарынын борборунда турамын. Борбордук көчөлөрүнүн бири Ленин көчөсү. Жанагы сатыла турган үйгө алып баруу жолдорун сиздерге көрсөтөйүн ушул жерден. Эгерде сиздер вокзал тараптан, арка тараптан кирип келгенден бери, ушул Ленин көчөсү менен Кыргызстан Республикасы көчөсүнүн кесилишинен бери өтөсүздөр. Маңдайыбызда Бренд Микс, Келечек Сода борборлору жайгашкан. Андан түз өтсөңүздөр жер үстүнөн өтмөк бар. Айчүрөк сумуна жетпей, жер өтмөктөн бери 150 метр жетпей, сол тарапка буруласыздар. Ушул Баян студиясынын капталынан түз ушунан түз бара берсеңиздер, Юг-Ситиге бурулган поворот бар, андан өтөсүздөр. Адлет Сода борбору. Адлет оптун базарга жетпей, ошонун ортолугундагы Пионер 22 дарегине бара бересиздер. Ошол жактан жолугушканча достор. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз кирип келе бересиздер. Могу жер жанагы телефон базар, жанагы базарчыкты жакшы билесиздер да, Юг-Сити деген. Ага бурулбай дагы түз өтүп келе берсеңиздер, ушул бурчта жайгашкан Пионер 22 даректеги үйгө келесиздер. Андан дальше кетсеңиздер, тетиги унааларын ары бери өтүп атпайбы? Ушул төр көчөдөн оң тарапка бурулуп кирип кетсеңиздер, Адлет Дүң баада сатыла турган базар, оптом базар, аны жакшы билесиздер. Мына канализациянын септиктери деп койсок болот. Бул жерде сиздерге караган жол тараптан дагы бактарак жанагындай кылганга жериңиздер бар. Эми сиздерге тиешелүү кылып айта берейин. Бул сиздерге карайт буюрса, урматтуу кардарлар. Сырты крошка болгон экен. Жолдору мына ушундай асфальтталган. Жаман жол эмес. Мына ушул Пионер 22 дарегине келе бересиздер. Ушул дарбаза аркылуу кирип барабыз азыр. Бирок сыртынан дагы бир көрсөтүп коеюн. Бул экинчи дарбазасы, анткени ушул унаа токтотуучу жай десек дагы жаңылышпайбыз. Эми жүрүңүздөр, кана бисмилла. Толук маалыматтарды ичкеринен берели. Эси өзүң тааныштыр деди. Тааныштырууну бүт өзүмө алдым мойнума. Эми бир четинен баштай берейин. Урматтуу достор, ушул тарабы жанагы унаа кирген гараж. Экинчи кабаты жайкы сөрү. Сөрүчөсүн дагы бир катар сиздерге тартып көрсөтүп коеюн. Азыр эми бул жакта бир аз жүктөр бар экен. Ага көңүл бурбайсыздар деген ойдобуз. Мына ушул жазында, жайында ушул сөрүдө жатып эс алсаңыздар болот, отуруп чай ичсеңиздер болот. Кыскасын айтканда жакшы. Айланасы бүт курулуштар менен курчалган, бак-дарактуу. Бул жерде кокон гиластары бар экен, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бадан бар экен, суу чыгат буюрса, центральный канализация. Бул жакта үй чочок, сөрү, андан кийин бөлмө болуп кетиптир. Биринчи үйгө чейинки көрсөтө турган жерлерди көрсөтүп коеюн. Бут чечкенден кийин кайра кийиш кыйын. Бул жакта урматтуулар кенен жертөлө, үстү өзүңүздөр көргөндөй заводской плита, асты дагы стояшка, жакшы, өтө жакшы кенен подвал экен жертөлөсү. Бут чечели дагы бир катар тааныштырып өтөлү. Кана жүрүңүздөрчү. 6 сотук жер тилкесинде жайгашкан. Эми ушул чоң эшикти ачып кирели бул жака. Киргенде эле холл. Көрдүңүздөрбү? Өтө узун. Үй дагы өзү Г формасында түшкөн. Өзүңүздөр дагы күбө болуп турасыздар. Кенен бир четинен баштай берели, мына ушул жагынан.
Бул жакка кире турган болсок, кирди чыкты 2 бөлмө. Бул жерде азырынча чеберчилик кылып, офис кылып алыптыр эжекебиз. Бул жерде ошол дагы бир бөлмө кылып алсаңыздар болот. Буюрса узун туурасы 3кө 3,5. Бардык үйгө жылуулук кирген, отопление бар. Бул жагы болсо детский комната. Детский комнатада атайын жаш балдарга тиешелүү буюмтайым оюнчуктар жайгашкан. Көчө тарапты караган терезе. Бул атайын темир тосмолор коопсуздук үчүн коюлган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына жылуулук, көрүңүздөр, жылуулук жакшы экен. Демек биз 2 комнатаны көрсөттүк, урматтуулар. 3-чү комнатага башмага турган болсок, бул дагы өзүнчө бир чакан бир бөлмө. 3,5га 4 болгон. Көчө тараптан коопсуздук эрежелери бүт бардык сакталган, темир тосмолор, бул жагы эмеректер, өзгөчө стилде жасалган, люстра илинген, кыскасын айтканда бир бөлмө. Эмеректер калабы кетеби, аны эми өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Бул жагы болсо панорамный терезелер, занавеска пардалар тартылуу. Бул жакта дивандар орун алган, келген конокторду ушул жерден тосуп узатып сүйлөшүп олтурсаңыздар дагы болот. Негизги коноктор келе турган болсо, ушул бөлмөгө алып келесиздер. Бул жакта бир 10-15 конок келсе, ушул жерден тосуп узата турган бөлмө. Бул жагы мейрап деп коет, эми дубалдын өзүнө уюштурулган жүк жана сандык коюлуучу жер. Занавескалар, пардалар бүт бардыгы тартылуу. Мурунураак усталар мына ушундай өз колдору менен потолокторду, шыптарды мына ушундай жасалгаланган достор. Өз колдору менен. Мына ушул устул-устулдар калат достор. Маңдайыбыздарда турган эмерек кетет десе алып кетсе болот. Бирок ээсинин айтымына караганда калганы дурус. Себеби муну жылдырган сайын, бузуп чачкан сайын сапаты кетет. Ошондуктан бул ушул жерде дагы калса боло берет достор. Биз залды көрсөттүк, конок бөлмөсүн көрсөттүк. Эми бул жакты көрсөтөлү достор. Бул жакка келсеңиздер, жуунучу бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Бул жагында ажатканасы орун алган. Раковина, күзгүлөрү менен. Бул жакта болсо стиральный машина орун алган. Бул жагы болсо парилка, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жуунучу бөлмө. Бүт бардык шаардагыдай шарттар каралган, андыктан чамдаңыздар сиздерге насип кылсын дейли. Бул Жалал Абад шаарынын борборунан орун алган деп айтып өттүк. Бардык соц объектилерге жакын, кыйналбайсыздар. Шаардагыдай шарттарды түзүп жашай бересиздер. Эгерде сиздер урматтуулар базарда соода кылган болсоңуздар, базардагы соодагерлер, бизнесмен, ишкерлер өзүңүздөр деле алып койсоңуздар болот. Кааласаңыздар склад кылып пайдаланасыздар жарымын. Кааласаңыздар толук өзүңүздөр дагы жашасаңыздар болот. Бул жакы болсо сырткы ажаткана, бул жерде жанагындай жыт чыкпайт, анткени бүт бардык нерсе суу менен канализацияга кетет достор. Ошондуктан бул жерде сөрү дагы орун алган. Ал жерде кеңири олтуруп тамактана бересиздер. Тандыркананын орду каралган, үй чочок бул жагы. Эми урматтуулар, биз кухняны көрсөтөлү. Маңдайыбыздагы кухня калган, бирок мен видеону ушул жерден токтотоюн. Ал жердеги эми жаш балдар бул жака чыгып турат, мен ичкерини тартып алайын. Бул жагы урматтуулар ашкана кухнясы. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, светтерин жагып коеюн. Бул жагы сөрүчө тапчанга окшоп бир аз бийигирээк орун алган. Асты болсо подвал. Бул жакта болсо газ плиталары, келген эмеректер ушул бойдон калат. Ушул жерге ылайыкташтырылып жасалган. Суу чыгат, раковина мына көрсөтүп коелу. Газ келген достор. Газ дагы ууланган. Кааласаңыздар көмүр менен, кааласаңыздар газ менен иштетсеңиздер болот бул жерде. Отопление ушуга ууланган. Бардык бөлмөлөр ушунун негизинде жылууланат. Муздаткычтар орун алган, кондиционер бар. Бул жакта телевизор бар дегендей. Кыскасын айтканда, эми баасын айтайын, баасы бул үйдүн баасы 7.300.000 бааланды. Кеми болот албетте, сүйлөшүү жолдору бар, андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар, сиздерге насип кылсын. Колдон чыгарбаңыздар мындай мүмкүнчүлүктү.
Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Толук маалымат эгер жеткиликсиз болуп калган болсо, ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып, байланышып, дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Биз болушунча колдон келишинче маалымат бергенге аракет кылдык. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ушул сиздерге насип кылсын. Жалаң гана ушул той аштар өтсүн, жакшылыктар өтсүн. Биз жыйынтыктадык анда.